Арча бешиктен ушул үй сатылат. Жакшы жери, природный газ бар, центральный канализация бар жана жерден кенен экен. Бул көчөт тарабы, жолдордо кенен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткандар болсо, описанияда ээсинин номери жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Арча бешик. Сиздер үйгө баруу үчүн Чортекова Южный магистральдан туугандар. Өйдө карай келесиздер. Чортекова бүтөт, 5-чи автобустун конечный ушул жерден солго бурулуп, кийинки көчөдөн оңго бурулсаңыздар, 17-чи көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Бул сатылуучу үйдүн көчөт тарабы. Сиздер Чортекова көчөсү бүттө жерден эле бир 100-150 метр өйдө жүрсөңүздөр, оң тарапта мына ушул чоң үйдү көрө аласыздар. Арча бешик 17-чи көчө туугандар. Участогунун аянты документ боюнча 6 соток, фактически 7,5 сотоктой бар экен. Түндүк чагырана бул бийик забор бүткөн жерден. Көчө тараптан ушундай бийик забору, калитка, дарбаза, түштүк чегара бул кошунага чейин болуп калат туугандар. Жол мынакей кенен. Электр энергиясы бар, суу бар туугандар, природный газ бар экен. Центральный канализация бул жерден өтүптүр. Аны киргизип алуу керек. Андан ары дагы кандай маалыматы. Район, кошуналар мынакей. Балабакча мектептер туугандар Арча бешикте бар. Короосуна киребиз. Алды тарабы ушундай бийик чоң навес. Ылдый тарабы брусчатка менен жасалган. Сиздер мына навестин түбүнө деле көп эле машина батыра аласыздар. Мынакей. И көчө тарап деле кондогуңуз келсе, мына көчө тарапка деле машина койгонго деле шарты бар экен туугандар. Андан ары бул жагында жашыл зонасы, жаш бактары, бул жагында гүлдөрү, мындай арчалар. Бул жерде мынакей 2 этаж болгон чоң үй аянты туугандар, 244 квадрат метр, толук түрдө бушкан кирпич менен салынган, сейсмопояс калгандары баары куюлган туугандар, бетон. Кошуналар тараптан деле мынакей заборлору, участок 4 бурчтуу туура формада. Анан үйдүн арты тарабында кошумча курулуштары да бар туугандар. Очокана, отоплениянын котелу, көмүркана. Азыр аларды видеонун жүрүшүндө көргөзөм сиздерге. Биринчи болуп үйдүн ички тарабына көргөзөйүн туугандар. Мына түштүк чегара бул кошунанын забору менен түз ары карай кетет. Бул үйдүн түштүк чыгыш тарабынан көрүнүшү. Мынакей. Документ, техпаспорт, кызыл китеп, керектүү документтин баары ээсинин колунда экен. Кире бериш мынакей тепкич. Бул жерде терраса сыяктуу жайы, негизи кирүүчү эшиги. Андан ары үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы, прихожкада кенен экен. Мынакей отоплениянын батареялары. Так, киргенде эле сол жакта ванна, душ, ажатканасы, раковина суу чыгарылган. Бул жагында холл. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Экинчи этаж бүткөн тепкичтер. Бул жагында бир спальный бөлмө. Чыгыш тарабынан терезеси. Бул да ламинат. Андан ары бул жагында зал жайгашкан. Бул залдын көрүнүшү. Түштүк тараптан чоң терезеси. Бул жагында кухня. Кухонный мебелдер, суу чыгарылган раковина. И бул эшик менен туугандар сиздер кошумча курулуштар. Очокана склад, отоплениянын котел тарапка өтүп кетсеңиздер деле болот. Азыр бул жакты видеонун ичинде көрсөтөм сиздерге. Биринчи болуп үйдүн ички тарабын толук түрдө көргөзөйүн. Экинчи этаж бүткөн тепкичтер. Вентиляция орнотуп турган жерден. Так. Бул үйдүн экинчи этажы. Ушундай холл дейсизби, ушундай бөлмөсү. Так, бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жака кирсек бир жакыныраак бөлмө, балдар бөлмөсү окшойт. Чыгыш тараптан терезеси. Андан кийин чоң спальный бөлмө. Ата-энелер родительский спальня окшойт, өзүнчө. Мына бул жагында ажаткана, душу да бар экен туугандар. Бери карай киребиз. Мындай бир бөлмө. Бул бөлмөдөн дагы бияктагы бир бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Мынакей 1, 2, 3, 4. Бул жерде 2 бөлмө, бул жак менен 3 бөлмө, 4 бөлмө. Экинчи этаждын өзүндө эле санузелден сырткары жана могу холлдон сырткары 5 бөлмө бар экен туугандар. Мынакей. Ылдыйда зал, бир бөлмө, кухня, дагы киргенде бир холл бар туугандар.
андан ары туугандар дагы эмне маалыматы. Так, сіздерге енді бұл жағындағы хозпостройларды көрсетейін. Негізінен үйден құрылыштардан сырткары кенен дагы мынакей бош жерлері бар. Батыш жебірақ бұл жерге чейін. Бұл жерде мынакей тағымдар. Дағы қошымша құрылыштар, оңтырап қарай кіресіз. Очоқанасы. Бұл жағында. Склад. Полкалары менен погребдер окшойт. Бұл жағында отоплениянын котелы. Газовый котел, көмірмен жылдан котел үйде жылытат. И бұл жағында көмірханасы окшойт туғандар. Бұл үйдің басы туғандар $250,000 сурап атып тұр. Анан дагы реальный клиенттер менен сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0703 77 73 14. 0703 77 73 14 туғандар. Лайктан басыңыздар, ушундай издеген дос туғандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.